Саламатсыздарбы билим нурун чачкан урматтуу мугалим эже агайлар. Билимге суусаган жаш жеткинчектер, бизге дем күч берген ата-энелер жана билим күнүнө катышып жатышкан сыйлуу меймандар. Сиздерди 1 сентябрь билим күнү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Айтмакчымын, мектебибизде ар дайым коңгуроонун үнү жаңырып, окуучулардын шаң күлкүсү угулуп турсун демекчимин. Билим күнү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Алгач жолду билимге аяр салган мектебим, алга жолду көрсөтүп акыл берген мектебим, ак пейилдүү мектебим, ыплас жолдон оолактап ыйман берген мектебим. Келечекке кең жолду кенен салган мектебим, чыйыр жолду илимге чындап салган мектебим. Коңгуроонун күмүшүнү чачырап, 1 рет классыңа чакырат. Талпына кой темир канат бөбөк тай, таалай жолуң ушул бүгүн ачылат. Көптөн күткөн сентябрь кирип келди жайдары, балдар эңсеп келишкен коңгуроону алгачкы. Ал аңгычы алгачкы коңгуроо кагылат, жыл жаңырып жаңылап, кайра окуу башталат. Дегендей, бүгүнкү күндү коңгуроосуз элестетүү мүмкүн эмес. Сабактын темасы мекенибиз Кыргызстан. Сабактын максаты Кыргызстан жөнүндө маалымат алабыз, сөз байлыгыбызды өстүрөбүз. Туу 1992 жылдын 3 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун көтөрүү салтанаты 1992 жылы 5 мартта болуп өткөн. Мамлекеттик тууну кабыл алуу жөнүндөгү токтомдор асабанын так ортосунда Кыргыз боз үйүнүн түндүгү, аны айланта 40 нурун тегиз чачыраткан улуу күн, мамлекеттик туунун символдук ыйык белгилери болуп эсептелет деп жазылган. Туудагы негизги белгилер боз үйдүн түндүгү жана күн. Тууга түндүктүн сүрөтүн түшүрүүнүн себеби мындай: түндүк адам жашоосунун, үй бүлөнүн, ынтымактын, элибиздин көчмөндүү тарыхынын символу. Боз үйдүн түндүгү айлана түрүндө, ал чексиздикти, үзүлбөгөн өмүрдү билгизет. Ал эми түндүктүн кайчылашкан чамгарактары 3 кылдуу комуздун элесин берип, дүйнөнүн 4 тарабын ири шаркак туташтырып тургандай сезилет. Герб 1994 жылы 14 январда Жогорку Кеңештин токтомунда бекитилген. Гербтин авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Тубанаев. Мамлекетибиздин гербинде Кыргызстандын жаратылышы, анын кооздугу чагылдырылган. Гербтин көк түстүү тегерек алкагынан айланта жүргүзүлгөн ак сызыктын ортосунда канатын жайган ак шумкар учуп келе жаткансый. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстанда көп улуттун элдери жашайт. Кыргыз жеринин жаратылышы абдан кооз. Ак кар баскан ала тообуз, кереметтүү ысык көлүбүз, жаңгак токойлорубуз, элибиздин байлыгы. Жайы салкын, кышы анча суук эмес. Жазы жагымдуу, күзү берекелүү. Биз өз жерибиз менен сыймыктанат. Ооба, чындыгында Кыргыз жерим көз жоосун алган эгемендүү мамлекет. Канчалаган кооз жерлерди кыдырба, ал жерлердин сулуулугуна суктанба. Айланып келип, өзүң туулуп өскөн жериңдин артыкчылыгын сезесиң. Мекениңдин кооз коктук улуттору, ак мөңгүлүү тоолору, шаркырап аккан суулары, жапжашыл килем төшөлгөндөй жайлоолору, ажайып сулуулукка бөлөнгөн өрөөндөрү, жашыл бакка оронгон шаарлары, жаркырап тийген күндүн нуру ар дайым сени өзүңө тартып турары чындык.
жазып